Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Балдарды тарбиялоодо ачуу калтырып мындай жол менен тарбия ишке ашпайт. Жакшы тарбия берилбейт. Кыйкырык бакырык менен уруп үйрөтүү менен маселе чечилбейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам үй бүлөсүн мындай жол менен тарбиялаган эмес. Үммөтүн дагы мындай жол менен тарбиялаган эмес. Куранда дагы адамдарды жакшылыкка чакырууда жакшылыкка кызыктырган, сооптор айтылган, ага баруучу жолдорду көргөзүп берген. Ошондой эле жаман жолдун дагы акыбети эскертилип айтылган. Ага баруучу жолдор кандай кооптуу, акыбети жаман болору айтылган. Мындайча айтканда жакшылыкка кызыктырып чакыруу, жамандыктан коркутуп, андан алыстатып тыюу. Мына ушундай жол менен биз дагы балдарыбызды тарбиялаганды үйрөнүшүбүз керек. Ар ким өз билгендей жол менен эмес. Эгерде сиз балдарыңыздын келечекте ыймандуу, адеп ахлактуу, туруктуу, оор басырыктуу, кулк мүнөздүү болушун кааласаңыз, кыргызда айткандай, уруп үйрөткөнчө угузуп үйрөт. Ушул жолдорду кармансак, мына 7 жол аз кыска токтолуп кетебиз. Адамдар тажрыйбада да айтып келет, муну колдонуп жакшы натыйжа бергендигин. Көп ата-энелер арызданышат. Балдарын тарбиялоодо ачуу калтырып, нерв болуп калгандыгы. Сөзүм өтпөй калды, үнүм жетпей калды. Сөзүм таасир бербей калды, тарбиям эмне кылам? Биринчиден, балдарды тарбиялоодо практикалык жолдордо балдардын абалына канеет кылуу деген нерсе бар. Канеет кылуу деген ыраазы болуу. Ошол балдардын деңгээлине, кудуретине, изирегине адам ачуу калтырып, тез арада баладан жыйынтыкты күтүп, тез арада өзгөрүп кетишин каалагандыктан, кылбагандыгынан ата-эне ачуу калтырып, мен мындай дебедим беле, тигиндей деп айттым эле го, эмне кылган жоксуң деп, баягы ачуу калтырып, нерв калтырып, өзүн кармана албагандыгы да ушундай. Ошол баламдын бул мүнөзү, терс адаты акырындык менен өзгөртө алам, өзгөрүлөт деген ишенимди жүрөгүңүзгө орнотуңуз. Мына ошол кезде балаңыздан бир терс мүнөз нерсени көргөнүңүздө сиз ачуу калтырбастан, аны урбастан угузуп үйрөтүүгө жол ачылат. Кээ бир адамдар мына мен сабыр кылып көрдүм, 1 жума, 2 жума эч кандай болгон жок го деп, кайра таягына кайтып, бирөөлөр ачуусуна кайтып, андай болбойт. Бул нерсе жүрөккө, адамдын мүнөзүнө, мамилесине орноп, отурукташып, сиңгенге чейин убакыт керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде 13 жыл бою Аллахтын жалгыздыгын даңазалап, 13 жыл бою чакырды го. Ошон үчүн сиз жөнөкөй нерсе эмес, бул нерсе менен балдарда бул дүйнөдөн өлгөнчө калыптанып кала тургандай багыт берип атасыз. Ал нерсе ыйманына, жүрөгүнө, мамилесине, адеп акылагына, жүрүм турумуна, коомдогу адамдар менен болгон мамиледе сиңип калат. Кээ бирлер уруп үйрөтсө балдарын, кыйкырып үйрөтсө, ал балдар дагы келечекте өз балдарына кыйкырып, уруп үйрөткөндөй болуп калат. Ошон үчүн балдарыңызга канеет кылганды үйрөнүңүз, ыраазы болгонду үйрөнүңүз, акырындык менен өзгөрүлө турганын. Кыргызда сөз бар го, бала баланын иши чала деген нерсени билиңиз. Замат да өзүңүздүн чүнүңүздөй боло калышын күтпөңүз. Өзүңүздүн чүнүңүздөй боло калбайт. Баланын иши чала болот, акырындык менен өзгөрүлөт деген түшүнүк киргенде адам нервтенбей, ачууланбай, баланын болгон мүмкүнчүлүгүнө ыраазы болуп, канеет кылып, багыт берип, сабыр кылып тарбия бере алат иншалла. Экинчи нерсе, ачуу келген учурда, нервтенип калганда сөзсүз ошонун ордуна бир алмаштыруучу жагдайларды караңыз. Ата-эне айрыкча ачуу калтырып, жакшы сөз менен бурганды билбей, кыйкырыкка ачуу калтырып, үйрөнүп калган болсо, ошол нерсе кайталанган кезде ата-эне биринчи түшүнүш керек. Бул жол менен өзгөрүлбөйт. Ачуу бул жамандыктын башаты, ачуу душман, акыл дос кой деп, бул адам ишенимин өзгөртүш керек. Ачуулук бул жолду чечпейт экен. Ачуулук менен маселе чечилбейт экен. Ачуулук менен жакшылык келбейт экен деген нерсени жүрөккө орнотуп, анан ачуу келген кезде заматта бир башка абалдарды издөө. Мисалы, турса отуруп, отурса туруп, орун алмаштырып, отурган жеринен басып кетип, намаз окуп,
же башка кызыккан нерседен ойноп кетип, же уйкусу келсе уктап, дарат алып, өзүнө келгенче баягы бир маселени чечем деп сүйлөбөгөнү жакшыраак. Себеби деген ачуу келген кезде адам акылы менен башкарбайт. Аны шайтан башкарат. Алла сактасын. Бирок ошо балдарга сөзсүз бир ордуна башка нерсени берүүгө аракет кылыңыздар. Бир нерсени тыйдыңызбы? Мына балам бул нерсе арам, бул нерсе туура эмес, мына туурасы мындай деп. Аларды кыйкырып бакырып жазалабастан тыйып жазалаңыз. Ошол нерсени токтотуп жазалаңыз. Сыйлык берип, жакшылыгын кубаттап, кызыктырып, колдоп, жамандыгын болсо нааразы болуп айтып, айтор, кызыктырып жана коркутуп, ачуу калтырбастан. Куранда келгендей. Куранда да ошо кызыктыруу бар, коркутуу бар. Таргиб ва тархиб деген. Ушул нерсени биз колдонушубуз керек туугандар. Үчүнчүсү, эгерде сиз бир чечим чыгарсаңыз, ошол нерседен кайтпаңыз. Эгер ошол чечим адилеттүү, так балдардын кызыкчылыгында, жакшылыгында болсо. Туруксуздук болот. Айтып кайра кайтып, убада берип аткарбаса, бир чечимди кылып, балага кайра бала келип, ата энесинен суранып койсо, кайра чечиминен артка кайтып кетсе, анан балада жаман мүнөз пайда болуп калат. Бүгүн мисалы жарым саат ойнойсуң десе, ойнотпой койду. Же 1 саат деп 2 саат ойнотуп койду. Бул балада туруксуз пайда болот, куулук пайда болот, жаман мүнөз пайда болот. Ошентип боло берет турбайбы, айтып деле аткарбай койсо, убада берген сөзүңдөн кайтып кетсе, режим жок турбайбы деп ошентип туруксуз келечектеги кечкинсиз шалакы адам болуп тарбияланып калат, Кудай сактасын. Кээ бир адамдар бар го, айтса да түшүнбөйт да. Жок десе де эмнеге жок, бар десе эмнеге бар. Мылжың балдардан. Себеби ал үй бүлөсүндө ошондой нерсени көрүп чоңойду. Туруктуулукту көргөн жок, убаданы көргөн жок. Режимди, айттуу аткарганын көргөн жок. Мөөнөт бердиби, же андан кемитип салды, же ашырып салды. Мына ошондой. Ошон үчүн чечимиңизге бекем туруктуу болуңуз дегибиз кеп келди. Төртүнчүсү, үйдө мындай бир эреже бар экенин балдар билиш керек. Ызы чуу болбосун. Туура калып эле бүгүн бир нерсе, эртең бир нерсе. Эмне туура эмес, үйдө тартип, эреже, бир мыйзам бар экенин көрүш керек. Туурасы мындай, ата эне мону туура дейт, муну ката дейт деген нерсени акырындык менен үйрөтүш керек. Мисалы, жаш бала килемге суу куюп койсо, суу куя турган жер мына бул раковина болот. Ар бир нерсени түкүрүп койсо, түкүрө турган жер мына бул жакка түкүрөт. Эгерде ошондой эрежени, тартипти билбесе, бир ката кылса эле колго чаба калып, аны уруша калып, кыйкыра калган бул чечим эмес. Акыры барып баягы кээ бир балдарды байкасаңыздар, ура берип урганды сезбей калат. Кыйкыра берип кыйкырганды сезбей калат. Кийинчерээк ал балдар кыйкырмайынча, урмайынча укпай да калат. Жөнөкөй сөздү түшүнбөй да калат. Ошон үчүн алдын ала уруудан, кыйкыруудан, ачуу калтыруудан мурун ал балдарга ачык картина жетиш керек. Ушул нерсе туура эмес экен. Бул нерсе туура экенин, үйдө эреже, тартип, бир мыйзам болушу керек экенин. Бир баланы уруп койсо, бул ура турган адамды урбайт, урсаң курушан ур мына деп. Ушундай сөзсүз ордуна башка нерселерди көргөзүп берүү. Туура эмес кадам кылганда. Аны бул жакка колдонбойт, муну булга колдонот деп. Бешинчи жолу тилдеп, жамандап жана коркутуудан алыс болуу. Мисалы, Аллахка касам ичип айтам, мен сени өлтүрөм, каныңды ичем, мен сени жок кылам, мындай тигиндей кылам деп коркутуп үркүтө берсе, бара бала ал ата эненин сөзүндө кадыр барк болбой калат. Кийин эмне деп коркутса да бала сезбейт. Себеби бала акылдуу, түшүнөт сөздү. Ата энесинин сөзүндө салмагы жок экенин билет. Ошон үчүн сөздү да орунду сүйлөп, сөздө салмак бар экенин сездириш керек балдарга. Айтканын аткарат. Бул эреже үйдө сакталат деп. Ошон үчүн кыйкырык, бакырык менен болбойт. Хикмат менен, даанышмандык менен, токтоолук менен мамиле кылуу керек балдарга. Аны жазаласаңыз дагы, бул деген сөз аны ушпай кой, каалашынча таштап кой деген сөз эмес, жазалоонун жолдору бар. Тыйып коюу, даанышмандык менен адилеттүү чечим чыгарып, бар да балдардын тыя турган жерлери бар. Мына ошондой жол менен жазалап, ал жакшы көргөн нерселерди токтотуп коюу, мына муну кылбасаң мындай болот. Алтынчы жолу балага артында тирек болуңуз, тоо болуңуз. Ага ишеним бериңиз, колдоп туруңуз. Жакшылык кылса
жакшылыгын ашырыңыз. Жакшылык болсо мактап, колдоп, кызыктырып, мотивация бергенди үйрөнүш керек. Баягы жакшылык кылса деле унчукпай койбостон. Билсин, ушундай жакшылык иштерди ата-энем колдойт мени. Сүйүнөт, кубанат деп. Анын пикирин угуп коюңуз, кеп кеңешин сурап коюңуз. Эмнеге? Ал адамдын жүрөгүндө мындай бир ишеним пайда болсун. Мен деле адам турбаймынбы? Мен менен да эсептешет турбайбы? Эгерде такыр сен сүйлөө бала деген баладай башы көз чарыдай сүйлөө, ишке чык, сен чоңдор менен эмне ишиң бар дей берсе, кийин ою пикири жок, сүйлөй албаган, оюн пикирин айта албаган бала болуп чыгып калат Алла сактасын. Бир проблема болуп калса да кийин айтпайт ал балдар. Себеби кагып силкип аны жолотпой, ой пикирин укпай койгон ата-эне. Анан эми бул маселемди, проблемамды айтса, эми укмак беле деп ата-эне менен кеңешпейт, проблемасын айтпайт. Өзү көчөдөн бир башка бир жаман адам болсо дагы ошого айтат, себеби ал мунун пикирин уккан. Ошон үчүн балада кубаттап, ага колдоо көргөзүп, жакшылыгын ышырып, жамандыгын көрсө жашырып, өзүнө акырын айтып, түшүндүрүп, сиз артында колдоп турган жакын адам экениңизди көргөзүңүз керек. Жетинчиси, ата-эне биз өзү үлгү болушубуз керек. Үлгү. Кыйкырба деп балаңызга айтып атасыз дейм, карындашыңа антип кыйкырба, жакшынакай жол менен тарбияла, бул туура эмес деп анан өзүң кайра эле кыйкырып атсаң мисалы. Сөз таасир бербейт. Жалган айтпа деп бирөө үйгө келип калса же чалып калса мени жок деп айтып кой деп. Өзү сүйлөгөн сөзүнө карама каршы иштерди жасайт дагы, бирок баладан талап кылат жакшылыкты. Бул өтө терс таасирин берет. Ал баланын жүрөгүндө боло берет турбайбы, бул сөз дегенде барк жок турбайбы, маани бербейт кийин сөздөрүңүз, Кудай сактасын. Ачуу келтиргенде эч убакта чын эле кызылгандуулук калтырып, контролду жогото тургандай ачуу калтырбаш керек. Ачууңуз келгендей, баягы сөздүн тонун өзгөртүп сүйлөйсүз, бирок акыл эс менен. Акыл эс менен мындай бир жөн эле өзүңүз туурап, ачуу калтырып атканда, ачууңуз келип аткандай кылып сүйлөйсүз, бирок таанышмандык менен, адилеттүүлүк менен, өзүңүздү контроль менен. Ушул 7 багытты колдонсок, балдарды тарбиялоодо. Эми бул бир тарбиянын практикалык жолундагы бир үзүндүсү. Аллах таалам баардыгыбызга жакшылык берсин. Эң негизги нерсе туугандар билесиздер, балдарды тарбиялоо бул Аллахтын колунда. Сөзсүз дуа кылыш керек. Дуа бул баардык нерседе өйдө турат. Анан ата-эне балдарга жанында болуп, адеп акылак менен, такыбалык менен өзүбүз жакшы болсок, сөзсүз балдарыбыз да жакшы болот. Дайыма намаздарыбызда, ибадаттарыбызда, дуаларыбызда балдарыбызды унутпайлы. Жана жогоруда биз эскерип кеткен 7 кадамды практика жүзүндө аткарууга аракет кылалы.